Улан Бекташев 8 жылдан бери такси кызматында оң рулдуу унаасы менен иштейт. 3 баласын ал күн түнү элди ташып жүрүп багат. Ал эми оң рулдуу унаалардын коммерциялык багытта жүргүнчү ташууга тыюу салынып жаткандыгына ал кабатыр. Мен мисалы ошончо жылдан бери мына 3 балам бар. Бирок ушу менен окат калам. Мурун эми азыр мага могу машина алганыма Кудай буйрса 3 жыл болду. Болгон тиричилигим бала чаканы квартирага берем. Тапканым ошого эле өзүмдү өзүм болот го деген ниет менен алдап жашап келем. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын демилгесин мен албетте колдойм. Анткени бул адамдар көбүнчө эле жумушунан сырткары акча табыш үчүн аз бардык нерсе кымбаттыгынан байланыштуу такси менен акча табышат да, ошого колдойм да мен дагы. Левый рулду эле ушул жылкысын бул алганга кымбат алар. Акчасы кымбат. Ошого азыр правила көп өтүшөт. Акчасына карайт, ремонтуна карайт. 2016 жылдын январь айынан тарта оң рулдуу унаалардын эл ташуусуна тыюу салынат. Анын өзү Улан мырзага окшоп эптеп үйүн багып жаткан жарандар үчүн өтө эле оор болот. Алар үй бүлөсүн бага албай калабыз деп чочулап турат. Буга байланыштуу Өнүгүү прогресс партиясы эгер парламентке барып калса, дал ушул маселени биринчи көтөрүп чыгууга аракетин көрөт. Кыйналып, кысталып жүргөндөр оң рулдуу машина алат. Ошолордун машиналарга акчасы жетпейт. Мына ошон үчүн эгерде буну токтотуп койсо, анда биздин биздин жарандарыбыз иш таба албай, дагы эле баягы Россия, Казакстанга кеткенге мажбур болот. Автокырсыктын көбөйүшүнө рулдун кайсы жакта жайгашканы маанилүү эмес деп айдоочулар айтып келишет. Негизги себептер бул айдоочулардын өздөрүнүн жолдогу эрежелерди сактоосунда болот. Ошондуктан аларга тыюу салуу жолдогу кырсыктардын санын кыскартпай тургандыгын серепчилер да айтышууда. Я не думаю, что вот именно правый руль у нас становится. Менимче оң руль жол кырсыктарынын негизги себепкери эмес. Биз айдоочулардын маданияттуулугун көтөрүшүбүз зарыл. Айдоо кубилигин сатып алышат да айдаганды билишпейт, жол эрежесин да билишпейт. У нас получается права купил, а ездить не купил. Өнүгүү прогресс саясий партиясы болсо өз нанын өзү таап жеп жаткан жарандардын абалын жеңилдетүүнү каалайт. Ошондуктан оң рулдуу унааларды айдаган жарандардын укуктарын коргоп, аларга жардам берүү үчүн парламентке барса, атайын мыйзам менен чыгат. 5 000 долларга сол тараптуу жакшы качестводо жылы жаңы машина бербейт базар рыногунда. Өнүгүү прогресс партиясы эч кандай тыюу салынбай эле өлкөдө оң рулдуу унаалардын жүрүшүн колдойт. Себеби оң рулдуу унаалар баасы жанынан да арзан туруп, элге жеткиликтүү жана анын чыгымдары дагы аз болот. Элге демек аны менен тиричилик кылууга тоскоолдук болбошу керек.